Салкар манасчы Жүсүп Мамайдын киндик каны тамып таланттуу адам болуп өсүп жетилген жери Гакшал деп айтылат. Тарыхта Гакшал өрөөнүндө көптөгөн уруш жаңжал болуп өткөн. Кыргыздар ыйык ата конушун коргоо үчүн сырткы чапкынчыларга каршы баатырдык менен такоол туруп, өздөрүнүн мекен сүйөр баатыр эл экенин туйнтуп келди. Кыргыздын сансыздаган баатыр улан кыздарынын иш-аракеттери эл оозунда жомокко дастанга айланып, ошолор өткөн доорулордун дареги алыстан бизге угулган сыйт. Эл жер үчүн, ар намыс үчүн кызыл кыргын, сары сүргүн, башаламан катаң жылдарды башынан өткөргөн. Элдин таламын талашып канчалаган ата уулдар жого каршы ат салып чыккан. Ажыбек баатыр, Тутан баатыр, Көбөн баатыр жөнүндөгү элдик уламыштар, тарыхый дастандар кыргыз эл арасында таралып келүүдө. Гакшал өрөөнүндө сакталып калган 1000 жылдан артык тарыхка ээ Уч шаарынын тому, мындан сырт Сарыбулактагы Ташкоргон, Балгындагы Кукун учасы, Беделдеги Ташкоргон, асыл тукум мал фермадагы Датка Ташкоргондор, Сыргактын мүрзөсү, Музбуржактын мүрзөсү, Баш Меркеш жана Ак Бүңкүрдүн батыш жагында сакталган моло таштар. Гакшалда байыртадан бери эле адамдардын олтуракташканы бул жерден эзелтеден Улуу Жибек жолунун бир тому экендиги анык белгиленип турат. Гакшал деген бул геофриялык аталма негизинен чыгыштан Үч Турпандын Жаман суудан башталып, батыштан Кыргызстан чегарасы Аксай, түштүктөн Суу башы, түндүктөн Ысык көл, түштүк районуна чейин болгон жерлерди билдирет. Гакшал деген аталма кыргыз тилинде какшып калган жер деген маанини берет деп түшүндүрүлөт жерликтүү элдин Ооз эки уламышында. Бул балким Гакшалдын Теңир тоонун ичкерисине жайгашып, аба киламаты суук, жан чачын аз, кургак, какшып турган мезгил узак болгонунан анда-мында өскөн өсүмдүктөн көбү такыр болгондуктан коюлса керек. Гакшал өрөөнүн бойлоп батыштан чыгышка карай аккан дарыяны Ташкын дарыясы, Гакшал дарыясы деп аташат. Бул дарыя Кыргызстандан башталып, суунун агымы чыгыштан батышка карай болгондуктан Тетир суу деп да айтылат. Гакшал дарыясы Ала тоонун ак мөңгүлөрүнөн башталып агып, Тетир суу аталып, Гакшалдын башына кире бергенде кайра чыгышты көздөй агып жөнөйт. Мекенибиз территориясына бөлүнгөн жеринен башталып, Тетир суу аты аталбай Ташкын дарыясы деп аталат. Ушул чоң дарыяга башынан ылдый карай Аяктыктын суусу, Өзөн куштун суусу, Беделдин суусу катарлуу 3 чоң суу куят. Гакшал районунан Кыргызстандын Нарын, Атбашы, Ысык көл райондоруна Чоң Уру ашуусу, Чоң Чычар ашуусу, Көгарт ашуусу, Тешиктөө ашуусу, Бедел ашуусу аркылуу ашат. Илгерки Жибек жолу да нак ушул ашуулар аркылуу туташкан. Гакшал илгертеден эле Гакшал деген атында айтылып жүрүп, 1940-жылы оодан курулуу себеби менен Акчий деп аталып калган. Акчий тегинде азыркы Карачи айылына караштуу Акчий кентинин аты болуп, эң алгачында оодан ушул жерге курулгандыктан ошол жердин аты менен аталган. Оодан Учка көчүрүлгөн соң баякы Акчий деген аты өз батынча сакталып калган. Азыркы күндө оодан шарчасы жазма материалдарда кесиптик ар сала жумушкерлеринин оозунда гана Акчий деп жалпы бирдей айтылып турат. Бирок тиги көнө элдин тилинде тоодакылардын, айылдакылардын оозунда дагы эле Уч деп айтылып жүрөт. Оодан курулган соң илгертеден бери Гакшал деп аталып келген бул өрөөн Акчий деген атка өзгөрдү. Гакшалды негизинен Черик уурусу жердеп келген. Чериктер ушул жердеги кыргыздардын жалпы санынын көбүн ээлейт. Мундуз, Куччу уурулары дагы бир кыйла көп жана башка уурулар дагы бар. Гакшал жер түзүлүшү жактан өзгөчө жер. Тарыхтан бери Жибек жолунун бир өткөлү болуп, көптөгөн элдин назарын буруп келгендиктен өзүндө өзгөчө болгон маданият кайнарын түзгөн. Бул жерде жашаган элдер өз алдынча көптөгөн улуттук маданият мурастарын жаратып, жалпы элдин руханий маданиятына өз үлүшүн кошуп келди. Узак тарыхый барышта канчалаган жез таңдай ырчылар, жомокчулар, төкмөлөр, комузчулар, элдин башынан өткөн тарыхын санактап айткан санжырачылар, акыл идирегин оюн сергиткен куудул чечендер ушул ыйык топурактан туулуп өсүп өнгөн. Манас баштаган кыргыздын алып жомокторун буркан шаркан түшүп, күндө түнгө улап айткан. Өз алдынча вариант чыгаруу менен элдик асыл мурастын үлгүлөрүн жаратып турган алып манасчылар өткөн. Алардын эң түпкү өкүлдөрү элдин эсинен чыгып калган болсо да, жакынкы мезгилде жашап өткөн ошол мурдакы таланттуулардын өнөрү мурастык кылган адамдардын аты жөнү эл ичинде дагы эле уламыш болуп айтылып жүрөт.
Мисалы Эр жүрөк Баатыр Ажыбек. Баатыр Ажыбектин иш издери эл оозунда жомокко айланган. Манас жомогу боюнча Үсүп Акын апай, Ыбрайым Акынбек, Мамит Окто Саяк, Балбай Мамай катарлуу көч башчы манасчылар. Үсөйүн Асаналы, Алымкул Үсөналы, Мамитказы Эмналы, Мухкаш Кытырбай, Кален Асан Акын, Абдикерим Асан Акын сыяктуу манас баштаган эл ооз адабият казыналарын жыйноочулары өз доорунун билимпоздору болгон. Атамбек Бапан, Төрөкан Акынбек, Түкү Бечел, Мамбет, Боогажы, Султаналы Борбодой, Үсөйүн Асаналы катарлуу санжырачылар улуттук салт боюнча жыл жана мезгил эсебин изилдегендер. Жана Коңурбай катарлуу куудул чечендер, Мамбет Төлөмүш комузчу, Турган Эшендей обончулар, Жумакун Мамбет, Оргалча Кыдырбайдай көркөм адабияттын көп кырын тааний билген жана жаңыча мол көркөм эмгек мөмөсүн жараткан даңктуулар. Ыбрай Мамбет, өскөн чубактай төкмө акындар, Мамит Асан Эрге, Жакыбалы Баялы, Жума Кадыр Жакып, Жеңиш Ыбрай, Исмайыл Мамбет Акын, Мырзахмат Мукаш, Мукамбет Модалы, Нурманбет Саскылов сыяктуу акындар, жазуучулар жакынкы замандан ушул заманга дейин какшал эл маданиятына орошон эмгек сиңирген доктурлар, мугалимдер, артисттер, котормочулар, шериктик куруучулар, техникалык өнөр адамдары, жетекчилер, калпак комуз жасаган чеберлер, алтын күмүшсү кон усталар, том чыккан саймаларын ою чүйүүсүн жараткан өнөр ээлеринин аты эл ичинде айтылып, өнөрү үлгү алынып, жаңы доордо өндүрүш күчүнө айланып келди. Ар саладан өз чөйрөсүнө таасирин көрсөткөн таланттуу адамдардын болгону эл ичин куюлтуп, ар өнөрдүн, ар сала кызматтын багытынын өкүлдүк таланттуу адамдары эл көзүнө көрүндү. Ал биз изилдеп турган Жүсүп Мамай Какшалдын маданият кайнарынан көккө атылып чыккан чолпон жылдызы, чирибес алтыны, оту өчпөс коломтосу. Какшал эли илгертен эле тилге чечен, сөзгө бай, оюн зоокко жакын, көркөм адабиятка шыктуу болгон, улуттук ката салтты кайнарынан карманып келген элдин бири. Бул эл партиябыздын шаңдуу нурундагы азыркы жыргалдуу бейпил күндөрүндө кадимки жөрөлгө боюнча аш той өткөрүп, ат чаап, ак үйлөрдү чатырата тигип салып, эч жеп, кымыз ичип, күндү түнгө улап, манас айтып, ага эр төштүк, Курманбек, Багыш, Толтойду кошуп айтып, байгеге түшүп, карыялар сөзгө, жаштар ишке берилип, ченебеген кунак жашоого бөлөнүп жашап келет. Манас эпосу баштаган элдик көркөм ооз эки маданият үлгүлөрүн жатка айтып баса келишүү өз алдынча салтка айланган. Манасчылар айрыкча урматка алынып, аш тойлорго атайын чакыртылып манас айтса, колунда бар аттуу баштуу бий манап, абройлук аксакалдар өз орагын арттыруу үчүн атайын дайындык көрүшүп, манас айтуу басакесин уюштуруп, манастын даңазасын көкөлөткөн. Эл жагынан манасчылардын өнөрү туура бааланып, дагы да өркөндөө багытына карай жүрүшүнө ышык берип турган. Ошол себептен өзүн таланттуу сезген көптөгөн көркөм өнөр ышыкбоздорду алгы муун аты таанымал манасчыларга барып, манас үйрөнүп, манас айтуучулук ыгымын өздөштүрүп, манасчылардын жайтын кеңейтип, өз алдынча көркөм вариант үлгүлөрүн жаратууга түйшүктүү эмгектенген. Бул мезгил кыйла жылдарды жөрөлгөлүү жомоктун тегин толук, ары саптуу талыкпай үйрөнүүнү талап кылат манасчы болуп. Манас айтууга дилгер адамдын күн сайын көбөйүп, биринен бири өнөрүн ашыра өстүрүп баруусу манас айтуу өнөрүн аябай өөрчүтүп, табигый оргуштап турган көркөм өнөр кайнары бартка келген. Илгертеден эле Кыргызда манасчылык, жомокчулук, санжырачылыктын табигый көз жарган булактары болгон. Манасчылык манас эпосунун өзү жагынан тандалып, такшалып чыккан адамга гана өнөр болуп келди. Манас кыргыз эли орток жараткан руханий байлык кайнары болсо, манасчы ошол кайнардын мурасчысы жана урпактарга таратып келген манасчылык өнөрдүн мугалими болгон. Элибиз ушундай адамдарга гана манасчы деген ыйык намды ыйгарып келишкен. Теңир толук кыргыздар байыртадан манасчылык өнөрдү өркөндөттүрүп жана кийинкилерге жалгаштырып, тажрыйбасын суутпай өз изи боюнча жол салып келген. Какшал манас эпосу боюнча бир күрөө тамыр болуу менен өзүндөгү зор жандуу күчтү белгилеп турат. Манас эпосуна байланыштуу элдик уламыштар эл ичинде кеңири тараган. Бул уламыштар ушул күндө бар болгон жандуу далилдер негизинде эл жагынан ырасталып келет.
Бул чыгарма Адыл Жума Турдугулу менен Токон Саккызы жазган Залкар Манасчы Жүсүп Мамай китебинен алынды. Достор, эмесе бүгүнкү Акчи туурасындагы чыгарма уч жерчектик болсун. Кошуу белгисин басып, мени кошуп алышты унутуп калбаңыздар. Bundan ары дагы да жакшы сонун чыгармаларды даярлап силерге тартуулайм. Көн жогулушту унутуп калбаңыздар.